Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстанда эң чоң маанилүү, мындайча айтканда, тарыхта калчу күн болуп атат. Анткени Азия өлкөлөрү арасындагы ТВ сериалдарга сыйлык берүү мына ошондой иш-чарасы бүгүн старт берип атат. Ал эми амбассадору болуп дүйнөгө белгилүү болуп калган телесериал Даңазалуудурдун башкы каарманы Мерием Үзерли биринчи жолу Кыргызстанга келди. Анткени сыйлык тапшыруу мынакей чоң ушундай иш-чаранын уюштуруучулары биздин кыргызстандыктар. Албетте бул жерде суроо жооптор жана ошондой эле толугу менен маалыматты бере турган конференция азыр башталганы турат. Биз анда конференциядан кийин Мерием Үзерли менен жеке кечки тамактанууда дагы өзүнөн интервью алып, өзү менен биргеликте биздин Кыргызстан тууралуу жана ошондой эле алдыңкы жылдары биздин кыргыз телесериалдарына катышатпы жокпу ошол тууралуу дагы сурамакчыбыз. Как мы ее любим, госпожа Үзерли, добро пожаловать, хош келдиңиз, welcome to our beautiful country. Оказывается, вот такой вот ход можно было сделать. Молодец, Нурдулет. Такой замечательный ход. Добро пожаловать в Кыргызстан. Я являюсь продюсером нового телевизионного сериала, также актрисой. И у меня один вопрос. Какие критерии для режиссера и требования для того, чтобы пригласили мы тоже для участия? Ее. Thank you so much for your question. Very nice to meet you. First of all, the points why am I choosing. Отвечая на ваш вопрос, она говорит, что он с удовольствием примет приглашение поучаствовать в ваших проектах, потому что, конечно, у нас разные языки, разные культуры, но что нас объединяет, это эмоции, это чувства. Мы все знаем, что такое любовь, что такое страх, что такое и другие чувства, то есть и как раз-таки эти вещи, они нас объединяют. Я с удовольствием сыграла бы какой-нибудь характер, какой-нибудь персонаж в ваших проектах, так что вот, ждем. И мы все знаем, что она молодая примерная мама, как она во всем успевает. Из-за того, что я мать, из-за того, что вот у меня очень такой насыщенный рабочий график, в последнее время я давно не высыпалась, и это на самом деле очень сложно, и нужно иметь такой хороший, скажем так, хорошую дисциплину, хороший характер. В этом отношении я, наверное, очень много лет уже не помню, если бы я просыпалась бы рано утром и задала бы сама себе вопрос, а что я сегодня для себя сделаю, как я могу провести свое время. Из этого график очень насыщенный, и, наверное, любовь моя к работе, и мой энтузиазм, и вот моя вера, она и дает мне силы каждый день просыпаться и вот идти к своей цели. Буюрса дагы келерки күндөрү менин эртең мененден баштап кечке чейинки күнүмдү мындай таржымалуу эртеден кечке эмне кылып жүргөн баарын дагы тартабыз. Бирок бүгүнкү күн өзгөчө эмнеси менен маанилүү болуп атат. Биз эртең менен жакшы конференцияга бардык. Бул Даңазалуудур телесериалдын башкы каарманы Мерием Үзерли актриса менен көрдүңүздөр кандай конференция өтүп, анан азыр кечинде болсо кечки тамактануу болот. YouTube каналга өзүм тууралуу бардык суроолорго жооп бергенге аракет жасайм. Бул видеонун астына комментарий жазып бериңиздер. Албетте кызыктуу комментарий болуш керек, суроо болуш керек. Комментарий арасынан тандайбыз. Биздин эмки көрсөтүүбүздө мынакей жашынакай камераны студияга коебуз дагы, анан кийин жанына сиздерден келген суроолордун баардыгын коюп, мен жооп берип кете беремин. Дагы жакшы жаңылык бар. Кыргызстанда алгачкылардан болуп кыргыз тилинде ийгилик марафонун өткөргөн жатамын. Ийгилик марафонуна старт бергенге чейин азыр бир чоң команда менен профессионалдуу деңгээлде ошону туура элге жеткирүү, туура элге көрсөтүүнүн үстүндөбүз. Бир аздан кийин жакшы жаңылык айтам. Алыстабай туруңуздар.
Азер болса, давайте вместе под ритм похлопаем, мне будет очень приятно. Спасибо вам большое за искренние эмоции. Спасибо, я прям чувствую энергетику. Спасибо большое. Самат мырза бүгүнкү күндө биздин шаардык кеңешибиздин чоң депутаты. Бирок ошого карабастан караңыздарчы, бүгүн бул жерде тамада болгон жок, алып баруучу болгон жок. Мындайча айтканда аброюңузду айтып атамын. Бирок сиз бул жерде мындай түндүктүн ээси катары, Кыргызстандын уулу катары айымыңызды тосуп жатасыз. Мен оюмча бул абдан чоң сыймык, сизге чоң ыраазычылык билдирейин. Мерием айым жалпы кыргыз эли сизге ыраазычылыгын билдирет. Биздин өлкөбүздү тандап биринчи жолу келип жатасыз, бирок акыркы жолу болбосун. Эңгисинде сөзсүз түрдө күтөбүз. Буга чейин мен конференцияда айтып кеттим. Актриса катары кино тасмаларга тартылып жүрсөм, быйыл мен ошол телесериалдардын продюсери болдум. Буга чейинки айтылган сунушум күчүмдө эле калат. Балким кызматташуу боюнча, гонорары боюнча сүйлөшүп, бардык сценарийлерди жөнөтөбүз. Жаккан сценарийге токтомоюнча биз жөнөтө беребиз. Көптөгөн сценарийлердин баарын жазып беребиз. Мен өзүм ошол Бактылуу айым деген реалити долбоорум бар. 500 айымдын тагдырын өзгөрткөнгө аракет жасадым. Биз дагы Мерием айымды Кыргызстандагы мына ушул кайрымдуулук иштерине чакырат элек. Көп сүйлөбөй эле коеюн, бирок бул жерде мен өзүмдүн чакан белегим бар. Быйыл Кыргызстанда биринчи жолу биз кыргыз аталышындагы Бактылуу айым деген аталыштагы парфюмду чыгардык. Бул менин автордук жумушум, автордук парфюм. Мен оюмча абдан жагат болуш керек. Франциянын өзүнөн чыкты, дүйнөлүк сертификаты менен. Дюти-фрилерге акырындан коюлуп башталды. Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда азыр сатылып атат. Москвага коюп жатабыз. Эгерде бул парфюмдун ноталары Мерием айымга туура келсе, мен абдан кубанычта болот элем. Эч бир парфюмга окшошпогон чыныгы Бактылуу айымдын ноталары. Thank you very much. Жалын бол ата журттун жолунда, өлкөбүздүн бүт өмүрү колунда. Эгемен эл эркин болгон ар бириң, эзелкиден эртеңкиге умтулган. Эгемен эл эркин болгон ар бириң, эгемендик эбегейсиз байлыгы. Желбересин бийик желегиң, Кыргызстан, Кыргызстан, жерге түшпөй көктөн түндүгүң. Кыргызстан, Кыргызстан, аба судай